Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Алсуу Рустамова. Каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп окуңуз. Эч ким жардамга колун сунган жок. Тоңдук Бактыбек Шамбетов Россиядан келе жатып күтүүсүз кырсыкка кабылды. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Бүкүнбаев айылынын 37 жаштагы тургуну Бактыбек Шамбетов оор жүк ташуучу унаа менен Кыргызстанга жүк ташып келе жатып кырсыкка учурады. Анын учурдагы абалын турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы сурап билди. Өзүм Европа өлкөлөрүнөн Кыргызстанга унаа ташыйм, жолдон жүк ала келип жүрчүмүн. Россиянын Казань шаарынан Кыргызстанга суу май жеткирип берүү керек эле. Жерине барып унаага суу май жүктөп жолго чыктым. Окуя 2025 жылдын 22 январында саат 16:00 чамасында катталды. Самара-Чимкент жолунун 1100 чакырымына жеткенде унаанын күзгүсүнөн түтүн чыкканын байкап калдым. Дароо унааны токтотуп карасам, өрт башталып жатыптыр. Ары бери өтүп жаткан унаанын айдоочуларынан өрт өчүргүч сурайын десем, эч ким токтогон жок. Коркучтубу билбейм, айтор токтобой эле өтүп кетип жатышты. Унаанын ичиндеги документтерди алганга жетиштим. 5-10 мүнөттүн ичинде өрт унаанын салонуна жабышты. Ошол учурда шамал катуу болуп жаткан, ого бетер өрттү күчөтүп жиберди. Чиркегичти да чечкенге үлгүргөн жокмун. Мүмкүнчүлүк такыр болбоду. Муну менен катар май агып жанына такыр жолой албай койдук. Бардык чыгымды эсептесек $68 000 болуп жатат. Унаанын баасы $30 000, жүктүкү $38 000. Унаа меники эмес, төлөп бергенге мажбур болуп жатам. Ушинтип чоң сыноого кабылдым. Элден жардам сурайм, дейт ал. Жалал-Абад шаарында 29 жаштагы келиндин өлүмүнө шектүү катары анын күйөөсү кармалды. Жалал-Абад ОИБдин басма сөз кызматы турмуш басылмасына билдиргендей, 2025 жылы 8 январь күнү Жалал-Абад ШИИБдин нөмөт бөлүмүнө саат 9:30 чамасында Жалал-Абад облустук ооруканасынан кабар түшкөн. Анда ошол эле күнү Жалал-Абад шаарынын Ташбулак айылынын 1996 жылы туулган ШМ аттуу тургуну үйүндө каза болуп калгандыгы билдирилген. Аталган факты Жалал-Абад ШИИБдин маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, маркумга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөөгө чейинки териштирүү иштеринин жүрүшүнө маркумдун жолдошу 1992 жылы туулган АН жубайы менен урушуп талашууга себеп болбогондугун жана аялына жардам көрсөтүп ооруканага алып баргандыгын айткан. Ал эми дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен 2025 жылдын 6 февраль күнү Жалал-Абад ШИИБдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары маркумдун күйөөсү кармалып, Жалал-Абад ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кабарлар турмуш басылмасынан алынды. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.